Assalamu alaikum, YouTube көрчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Талас областы Манас району. Элдин сурообуз боюнча ушу сарайга кайра келдим. Мурда бир тартып кеткем. Канча болуп калды? Бир 2 жыл болойын калды го дейм, бул сарай тартып кеткен. Башталганда канча болду бунун негизи? Ошондой калды. Былтыр бүттү, былтыр жазында бүттү го дейм. Былтыр бүттү эле. Ошо бир убакта келип тартып кеткем да. Но тушка келдине. Ушу чеңге келип тарткам да. Ушу чеңден тарткам, жапар басып жүргөн ары берчи. Элдер кызыгып атат. Буга кандай размери кандай болду, канча мал? 120дан бул ичи өзү 5. Сарайдын ичи 5 экенендиги. Сарайдын ичи 5. Бияктан баштайык, чекесинен баштайык. Узундугучу? Узундугу баш аягы где-то 25тен ашыгыраак. Бияктан баштап, нар жактан баштап. Киргенде эле нори койгана болуп калабы? Койгана болуп калат, кийин постепенно мындай мал бордо койлой турган болот. Нори ход кылыпсың сон. О, жака эмнеге кирип кетет? Склад да, склад. Склад болот экен, Жер турат. Үстү мындай шифр менен эле заликке куюлбаган. Бийиктиги канча? Жакшы, бийиктиги высота асты 3тен ашык болуп калат. Арт жагы где-то 2,5. Арты 2,5 метр экен, бийиктиги. Бийик. Ногу ортосу канча болуп калды? Ортосу бул кирип чыгып чөп сала турган. Жанагындай чоң тачкалар батабы? Чоң тачка биягына батпайт. Батпайт экен, ошо байкашымча батпай калат. Слипы бар. Биягы где-то 80-90 бар го. Мынакей. Мындай кылыптыр. Нон кенендигин айтып койчу, мындай темирдин. Темирдин мындай узундугун. Темирдики 1,30 бар го дейм, расстояние. Узундугу 1,30 бар. Бияка чейинчи бияк? 1,20. Өйдө жагы 1,20. Өйдө жагы 1ден ашыкта. Муну аргандай формада кылып болот, мындай небелер мындай кылып отурген жакында. Недин жартысына чейин. Ушундай кылып откен го. Негизи абдан эле жакшы, мына айланып чыкканга жакшы экен да ошол. Анан ортосу кене канча дедиң? Ортосу где-то 1,20 да. 1,20. Мал эми чоң малдар кыйыныраак болуп калат экен. 1,20 кыйын болуп калат бекен, Чоң, өтө чоң уйларга кыйын болуп калат экен, анан алып салганда туура келет. Мындай беркиндей чакан уйлар айланып чыгып берет. Ошолорго туура экен, 1,20. Жакын чоң уйларга канча сен билесиң го, ошо мал багып. Жаш букаларга туура эле келет экен. Чоң уйларга канча болуш керек? Чоң малга. Мен жана чүйсү чоң уйдан алгам. Могу жерден айланып чыга албай калды да. Могу жагын эң чекесинен алып таштагам. Дагы өзүм. Ошода туура болот экен да, где-то 1,5 метр болуп калат ошо. Бир чоң малга, эми чоң да. Өтө эле болуп кетти. Бир 2ге болсо эле нормально экен го. Өтө чоңураак уйларга кененирээк эмелерге 2 метрден кыла берсе болот экен да. Анан кийин могу 1,20, мисалы үчүн 1 жаш 2 айлык, 1,5 жашка чейин кунайын букаларга туура эле келет экен. Өтө чектеген сарай. Акурдун ичинде эми көрөйүк. Акурдун ичи акурлар жакшы, мындай бөлүп койсо бүт бар тетип бөлүнгөн. Могу эмне пайдасы бар? Же почта эми? Чөптүн ыныт жөрбөш үчүн да, чоңдар тумшук менен, мүзү менен ыныт берет. Башын сарай салсаңар, астын жагын бийигирээк кылганга аракет кылгыла. Мындай кыла? Но бийиктиги канча анын? Анын бийиктиги где-то 50-60 бар да, асты жагы 70-80 кыла берсеңер болот да. Канча бийик болсо эле боло берсин алды? Асты. Малга эмеси жакшы экен. 60 туура болот бекен? 60 асты туура эле малга. Стандарт, Жашыраак торбоктор жетпей да калышы мүмкүн. Ошого ыңгайлап асты ушу 60 туура эле экен да. Чөп чачылбай. Полный көрүп алгыла проектини. Ушундай кылып варит этип жасайсыңар, буюрса. Мына турган полу канча? Бул турган полунун ашыгы где-то 4 сантиметр. Карагай эме кара жыгачтан. Узундугу канча? 2. Узундугу ошол где-то 1,5 болуп калат. 1,5 көп го ногу? 1,5 да. 1,65 ушундай бар экен. Бул ушул туура эле келет экен. Мына жол
Жактан арба кирип, бокча кете берет. Но күн бияк кенен бир 2ге жакын экен, анан но бияк өтө малдан алыс да, чачырбайт ары бир бассаң, Боксейдеги. Неме тешик кылдың беле, слив? Слив бар, өзүм жактан алып чыгып берет. Слив бар. Сарай тазалык бар. Өрдөн кылдың беле? Могул жерде слив бар. Сайра чыгып кетет. О, сыртка чыгып кетет. Суюктары. Өтө жакшы болуп турат. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 месталык бияга. 9 месталык болгон экен, анын нар жагын алып салган негизи. 9 месталык болгон экен мынакей. Өтө жакшы сарай. Ана бияка склад кылып неме кыла бересиң, кирип чыгып. Склад, бияк жем канат, склад. Ушундай кылып салып койсо да болот. Биягы койлор болот. Кийин басып менен биякты да жазатам. Бияка керек майда чүйдөн барын жинап кое бересиң. Сыртка чыгып отурбайсың да. Шарт эле ошо сарайга тиешелүү нерселерди. Кетмен күрөк, нарп берген ушакка кое бересиңер. Айнектери мындай экен. Сарай жакшы. Буну чында чүп коёдон жылуу. Вытяжка барбы? Сасыбайт бекен? Жок. Сасан жок, Вытяжка жок бирок. Айнектери ачык турду, неме кышын аны жаап өткөн. Асты жаз күз жаңы жылга чейин летний турат. Бияганда ондай кылып койгон, Летний турат бияк бетине. Жан суу болбойт астыда, ондай сетка менен тороп койгон. Ондай скатын бияк менен улап кеткен да. Өтө сонун сарайлардын бири мынакей. Эшигин ортодон кылган, ондай темир менен. Эми кандай суу бычагын кийин киргизесиң да? Кийин постепенно суулар бүттү бар. Кийин бияктан могу куйулган себеп, кийин бияктан акур курулуп кетет да. Акур курулуп, постепенно дагы могу сыртка летний байлай берсеңер болот кышка чейин. Бул дагы атайын могу куйулган себеп ошол акур салынат. Анан бияктан кирип чыкма болуп калат. Туура эле ондай болот. Ондай эле летний. Жакшы. Бияга деле кенен экен жакшы. Биягынан сырттан чөп салып бересиңер. Эки жак беттен сыртынан. Сыртынан эле турат. Бийик кылып бияктан куюп чөп салып берет, ичине мал байланып берет. Вариант. Эки вариант. Бул жака чөп жинай турган неме жазайсыңар. 1000 түк батат дейсиңби? Эсептебасыңбы? 1,5 түк батат. 1,5 түк, На, сымба. Аты Симбау. Симбаң жакшы экен. Нар жакшы, нар жакта эмне? Ырылып аткан. Кашкыр жутарбы? Ал эме ал. Ал зонога. Ал зонога аты. Мынакей. Бул жак бак. Бүт барды бар. Берекен бар айылда да. Жап-жашы болуп турган кезде азыркычы. Мындай чыксаң сарай. Сүт ичип коюп жүрө бересиң айылда. Bunlarda jакшы эле. Эмтиги душой жакты көрүп коек. Негизи тайкемдин үйү да, тайкем. Буякта иштеп аткан балдар бар, уста балдар. Кылгандары жакса, ага да комментарий кылып, номурун алып, жумуш кылдырсаңар болот. Кирип көрдүм мен, кафелдери сонун кылып басыптыр.
Hazır как раз албалада келди. Вариант жакшы. Бул жактан сырттан от кагылат, таза турат. Шерден эле. Касы болу керек. Мына уста бала. Ушул жигиттин кылган ишин көрөйүк азыр. Анан жаккан болсо ушу чалгыла телефон номерин алып коебуз. Бүт ушу баняны бүтүрүп атат, кафедин чаптап. Сиздер көрүп тургандай, баары бир тегиз, шоктордун баардыгы. Эшиктердин баарын ошо салдыбы? Жок, буларды эмелер шоапчылар салып кеткен. Бул обделкага кафели эмелери Өз тиги жигит кылып атат. Тиги могу кафели баскан бала кылып атат. Еще дагы бүт элек азыр. Бүт элек аларга. Потолоктор бар, плюстар бар. Жакшы берден ичинен ысык суу, устак суу бүттүгү бар бул жерден. Шерден. Устак суулар чыгат. Жаккан болсо ушундай салдыргыла. Бул жер походу душевой болот, тоже ысык суу, устак суу бүттүк ичинде болот. Сливтер менен. Бияга баня. Парилка. Парилкасы. Бул жактан прямой сырттан суу өзү куюлуп турат. Жактан суу ташкыйма жок. Кран менен бардыгы. Жыгачтарды сонун кылдырсың. Еще бул бүт элек айле дагы столдор болот. Бул өзүңөргө үйүңөргө эле элге жакпайсыңар. Ичи кененлеген жакшы, мындайынан бир 3 бар экен. Мындайынан 1.80 ушундай болуп кеткен да. Я вообще кенен. Бияка чечин неме кылып, душевой. Бул жакта стол турат, бир душевой. Бир раздевалка болот. Не болот? Раздевалка. Раздевалка и жана кийимди ошерге жиберет, бүттүрү автоматтар эмелер турат. Бул жакта унитаз коесуңар. Шпаклевка болот, масляный краска болот. Жаңы ушундай эмеден. Эрнис тайкем Россияда жүрөт эле, ушу үйүн сагынып атат. Кандай кылып бүтүп атат, алда көрөм дейт. Алда ушу менен чогуу көрүп койсун. Жакшы экен. Суунан өзүн ала бересиңер. Суу бердим. Кенен. Сантехникасы бар ушул жерде, суу ушул жерде бүттүгү коюлган. Жакшы. Жого түшкөн. Кандай стайжеңи? Эрниске саламдап коюңуз, Эрниске. Эрнисти көрүңүз келип атыр. Сагынып кеттир. Кандай Эрнисбай, жакшысыңбы? Аман эсенди ушул ден соолук болуп иштеп жүрөсүн. Ошол, ана туугандар. Жа жигиттин номерин астына жазып коем. Ана жигит бул анда телефон деле жок дейт. Телефон жазып коюн десем, мастер бала. Кафеде деле көп кылбайм дейт. Көбүнчө евро жумуш кылат экен. Ушундай туугандар. Телефон жазып калбайт белең дебеңиздер. Сурадым бул жигиттен. Ошо, мынакей айылганды деген кандай сон. Бул Манас району Покровка айылы.